Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Прим телеканалынын көрүүчүлөрү. Кайрадан мен сиздер менен Клара Токтобаева өнөрү башка бир чыгармага байланган, өзгөчө десек жаңылбайм. Анткени ал фокусник. Мен сиздерге кыскача айтып берейинчи. Фокусник биздин Кыргыз Республикасында циркте кызматын өтөгөн ырчы, музыкант, дагы көптөгөн өнөрлөрү бар экен. Азыр тозуп алсак конокту, анан кийин мындан ары дагы улантып бермекпиз маекти. Анда эмесе биздин коногубуз Тимур Кабаев. Ой, саламатсызбы эжекеси, кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсың? Мана саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен жадыраган жаздын күнүндө көгүлтүр экрандан атайын Клара эжемдин ак өргөсүндө, тактап айтканда ашканасында жолуштурганыңызга абдан кубанычтабыз. Маанайыңыз кандай? Аябай дайынданып, мен сураган нерсенин баарын дайындап койгон турбайсызбы? Чоң рахмат, Тимур, чоң рахмат. Биздин ашканабызга ошондой куш келип алыптырсыз. Анан кийин сиз келатканда ушундай бир жаңылыктарды уктук. Тимур өзгөчө 5 бармак, кыргыздын улуттук тамагын бир өзгөчө түрдө 5 бармак жасап берет дегенди. Туура, Клара. Билесиз, баягы кыргызда сөз бар го, аялам көрксүз, жылдызсыз дептир. Ала тоом көрксүз, кыргызсыз. Ак калпак чепкен тоон кийип, тоолорду жүргөн эң бийик ата бабам кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин негизи көп көрсөтүүлөрүңүздөрдү көрүп турам, көрсөтүүлөрүңүздөрдү. Көбүнчөсү жалаң эле баягы Европанын тамактарын Европалаштырылып кеткен. Анан мен ары ойлонуп бир ойлонуп, эмнеге биздин өзүбүздүн улуттук тамагыбызды, сыйлуу тамагыбызды 5 бармакты жасап бербесем болбой калат. Болот болсо керек деп ойлоп, анан ошон үчүн Абдан туура Тимур абдан туура айтып атасың. Анткени Тимур мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, тили ушунчалык бай. Сүйлөгөн сөзүнүн орду бар. Өзүңүздүн бир энергетикаңыз ушунчалык келен болгонуна мен азыр көп отурам. Мактабаңызчы. Анткени Тимурдун дагы бир сапаты бар экен. Бул эл астында чыгып, тойлорду алып баруу, жакшылыктардын үстүндө жүрүү, бул кыскача тамадалык кылуу. Туурабы? Туура айтасыз. Эрке бала деп койчу эле Эрке бала, кыргыздын эрке баласы экен. Анда эмесе Тимур, биздин ашканабызда сөзсүз түрдө мындай бир бул сөзсүз түрдө экен да. Опа деп туруп. Ох дейш. Мына жарашып калды. Чындап айтайын, Клара, канча болду баягы ашпозчулук кесипти да убагында окугам, бирок калп айтпасам уже үйлөнгөндөн бери кухняга кире эле келем, мына биринчи жолу кирип атам. Жарашат экен, Клара. Абдан сонун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жана айтып кетпедикпи? Ачылы элек дагы сырлар көп экен деп. Тимур көрсө ашпозчу да болуп, окуу жайда окуп, атайын диплому бар экен. Бар. 4-чү разрядты кыргызчасын билбейт экенмин, 4-чү разрядтагы ашпозчумун. Кондитермин. Эми мен мактасам анча-мынча таластыктар неудобный болуп кетет, ачык эле сөз. Анда эмесе бүгүнкү тамагыбыздын аты чүйдүн 5 бармагы. 5 бармагы, туура. Анда эмесе баштайбыз. Эжеке, камырдан кандайсыз? Тимур, ушу мен ойлоп атам да, колуңуздан келбесе мен өзүм деле кыла берейин. Бирок мен билем, баягы кыргыздын ар бир айымы камырды кашайтат го. Ар бир эмне десе баардыгын кылат, камырды эмес. Эми күлчатай жасап жүргөндөн кийин бул деле оңой болсо керек сиз үчүн. Улуттук тамак деп атканга ылайыктуу унду көбүнчө аял затына берет го. Камыр жууруганды. Ошондуктан камырды мен өзүм эле жууруп берейин Тимурга. Тимур болсо баягы этти жашынакай кылып туурап дайындап, кыскасы баардыгын кыла беришим керек экен. Биринчи баягы чыгын дайындап албайм. Этти байкашымча кайнап атат. Этти биз салып койгонбуз, эт азыр бышайын деп калды. Буюрса бир 5 мүнөттүн ичинде бышып калат. Ага чейин болсо сиз чыкты жашынакай алып майдалап туурап даярдай бериңиз. А мен болсо камырды жууруй берейин. Камырды жуурунун алдында камырга кээ бир кожойкелер бир жумуртканы кошот экен тооктун, кээ бирлер кошпой эле тузун көбүрөөк кылып жууруп койсо дагы катуу чымыр болот экен. А мен болсо бир жумуртканы кошуп коём. Жумшагыраак болсун. Жумшагыраак. Болду анда. Эжекеси, анда баштадык. Кимибиз биринчи бүтөт экенбиз, Кеттик. Тамашалап атам, колду кесе албайын. Бычактар бурча байлаңыз. Байкадым. Негизи ашканада негизи пиджакты чечип алып кызмат кылат дешиле. Чечип эле салсам болобу? Баягы эми үй кожойке сиз санам, мен өзүм неудобный болуп атам. Мен ойлоп аткам, бул кийимди эч качан чечпейт болуш керек. Жок. Калпакты чечпешим мүмкүн, бирок пиджак чечип койбосом абдан ыңгайсыз болуп атат мага.
Тимур, Оу. мына менин камырым да даяр болду. Менин чыгыма тиге дайынданган эме пиязым да даяр болуп калды. Караңызчы кандай сонун. О, кайнененин Эми камырынан эле сиздики жумшак экен бирок. Сиз ашпошчусуз да мынакей мындай Мыкты баглап болуптур, мыкты койбузчу. болуптур, аябай сонун болуптур эжеке. Муну мынтип жумшак болуп турсун, Кат калбастан ба? Ороп коелу дагы. Менин чыгым даяр. Сиздин чыгыңыз даяр болду. Оо, эжеке. Буну эмне тоодон терип келген окшойсуз, Жана мен сизге ошондо айтайын деп аткам, Тимур. Анткени жыт эле Буркурайт түштү. Азыр мына жаздын күнү тоодо күн жааган сайын сарымсактар тим эле дүркүрөп өсүп чыгыптыр десеңиз. Кечээ күнү Кой таштын тоосуна барып, ошол жерден сарымсак терип келдим. Сиз беш бармак жасаганда баягы кыргызча дегенден, нукура кыргызча дегенден сарымсак илгери биздин ата бабаларыбыз ушинтип эт менен кошо сарымсак жешкен да, ошентип сарымсакты атайын терип келдим сиз үчүн. Эжекеси бул сарымсак деген аябай сиңдирет экен да. Жанагы эмнеге илгери кыргыздар билесизби, кээ бир инсандар болгон кыргызда бир жылкынын жарымын жеп койгон өзү эле депчи. Ошол инсандар ошо сарымсактын күчү менен жеп тамакты жакшы сиңдиришкен. Ошондуктан мен сизден суранган нерсени каяктан тапканыңызды билбейм. Мен ойлогом базардан кон десем башкача. Жок, тоодон кечээ күнү атайын жамгырга карабастан барып ушинтип сарымсак терип келдим. Анда эмесе чыкты, биз кайнаталы. Кайнаталы, сөзсүз түрдө. Анда эмесе азыр чыгыбыз кайнасын, чыктын үстүнө бир аз кара мурч кошосузбу же кызыл мурч кошосузбу? Негизи чыкка кара мурч кошкон негизи даамдуу болот. Негиз. Келиңиз, өтө көп деле кереги жок. Эки гана тиги кичинекей. Эми ар кимдин өзүнүн татымына жараша. Татымына жараша. Өтө көп болуп кетти. Шорпого да кара мурчтан кошконбуз. Анан кичине туз кошуп коелу. Себеп дегенде ар бир нерсени туз даамдуу кылат эмеспи? Анан кийин баягы беш бармак кылып атканда менин өзүм жеке кожойке катары бир кеңешим бар да. Ошого да бир лавр жалбырагын мен салып коем. Мейлиңиз эми ал эме. Мен салып коеюн. Ашкана башчысы сизсиз да бар. Келиңиз. Бир лавр жалбырагын салып койсоң, бул өзгөчө бир жытын анан даамын берет экен. Муну көпкө кайнатпайбыз, бир 5 мүнөт кайнагандан кийин кайра алып салсак болот лавр жалбырагын. Тимур, мынакей этибиз азыр бышайын деп аз калды. Ошо эт бышканча мен сизге бир суроо бергим келип турат. Фокусник деген бул мындай сейрек кездеше турган бир өзгөчө бир кесип да. Анан кийин мен бала кезден деле ушу сыртка өзүмдүн кызыгым бар болчу да, бул кантип ушу фокус жасайт экен деп. Балдардын баары кички кезинде бар го, кичине колуңду мынтип койсоң анан кайра өсүп калды дегендей. Аны карай сыртта ойнош, ушунча баардыгы сизди карап турса, анан кээ бир кандай бир трюктөр жасаш, бул өзү бир өзгөчө бир кызмат болуш керек деп ойлойм да. Анан кийин да бир суроо. Ошол эле фокусник болуп, фокусча көрсөтүп атканда, ушундай бир окуя болду беле? Жазып аткан нерсеңиз болбой калган. Болгон, албетте, ар бир баягы профессионал көзбоочу деп коет кыргызда. Көзбоочу деп коет кыргызда. Көзбоочу деп болот, жаңылыштык болот. Мен эсимде эң алгачкы жолу сахнага аттанган кезим эсимде. Мен 6-класстын окуучусумун. Мектепте жүргөндө окуп баштадым да. Дом творчества детей и юношек деп коет, 1-май районуна да жайгашкан. Ошол жерден баягы үйрөнүп баштаган. Эң биринчи көрсөткөнүңүз кандай эмне болду эле? Эң биринчи мен клоунада жаатында чыккам. Баягы Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, цирк артисти, клоун Кадырбек Таджиевдин колунда баягы сабак алгам. Мени баягы клоун маскара кос деп коет эмеспи кыргызда. Аябай дайындады. 1,5 ай дайындап, анан мени эң алгачкы жолу сахна төрүнө чакырды. Бул бала бакчага. Элестетип коюңуз. Балдар бул аябай көрүүчүлөрдүн эң мыкты көрүүчүсү бул балдар болот. Улуу Станиславскийдин айткан сөзү бар эмеспи? Эң татыктуу көрүүчү жана сынчы бул балдар. Балдар бардык нерсеге ишенет. Эгерде калп мындай ойной турган болсоң, калп нерсеге балдар тук ишенбей туруп алат. Алгачкы ошол бала бакчадан башталган. Бала бакчага барып эми
клоунада деген бул аябай оор экенин мен башында билчү эмесмин. Себеп дегенде элдин алдына чыгып эле күлдүрө берет деп ойлочумун да. Мени аябай 1,5 ай дайындашты. Анан эң алгачкы жолу ошо бала бакчадан башта деп Кадырбек Тажиев агайым чакырды. Мен камыр dilеп коеюн. Айтыңыз. Чыгып барып эле элдин алдына чыгып эле баягы салюташып чыгышым керек болчу. Здравствуйте, ребята, десем эле ушундай же кейпим страшный болгонбу. Алдыдагы биринчи билесиз го бала бакчада алдында тиги малышня, андан кийин орто, анан ата-энелери дагы болсо керек да. Алдындагылары ва деп эле ыйлап баштады да. Себеп? Билбейм, балки мен коркунучтуу кылып боенуп алганбы, баягы бизде ал маалда баягы профессионал гримерчулар жок болчу. Анан өзүм эле баягы фантазияма жарашыктуу неметип анан Өзүңүздү өзүңүз боеп алдыңыз да. Чарли Чаплиндин негизи баягы бул дегенде үйнөнү дүңгүрөткөн кулуудул актер эмеспи. Ошонун образын жеткиргим келген да. Анан эмнегедир билбейм, эми баягы ойлоп отурум, жаш балдар аябай сезимтал, баардыгын байкайт эмеспи. Баягы жерден туура эмес чыга калып турмун. Баягы алдында отургандардын баардыгы баягы жерден эле бакырып ыйлап баштады. Уберите к черту вашего клоуна деп атат. Элестетсеңиз капа болгонумду айтпаңыз эжекеси. Анан баягы жерде эмне кыларын билбейм. Ошентип анан Себеби эмне экен? себеби өтө эле мындай Ашыкча боенуп алганым экен да. Анан баягы жерден келдим, эртеси күнү келем, отурдум. Сынып калган жоксуңбу? Сынып калдым ошондо. Сынып калдыңызбы? Чын эле сынып калдым. Отурсам эле эмне болду дейт. Ушундай клоун болду. Эми кичинекей балам өтпөй калды кыскасы да, мен неме номерим деп эле маанайын чөгүп отурсам эле тиги Анарбек деген агайым бар, ошол кишиге мен өмүр бою ыраазымын. Ошо Кыргыз циркинде азыркы таптада кызмат кылып жүрөт. Чыныгы кандай десем, фанат. Себеп дегенде Кыргыз цирктин фанаты, Кыргыз цирки билесиз, бул гос болгондуктан маянасы аз болсо дагы ушундай болгон эмесин, жан дүйнөсүн тартуулап жүргөн инсандардын бири ошо Анарбек агайым. Деми менен иштеп жүрүшөт азыр. Ошо Анарбек агайдын түзгөн фундаменти менен ушул даражага жеттим десем болот. Себеп дегенде ошол киши болбосо мен билбейм, балким строитель болот белем деген мен устатым деп мен айтсам эч качан жаңылышпайм. Ошо инсандын жардамы менен ушул деңгээлге жеттим. Кандай десе, дем күч берген ошол киши болду. Себеп дегенде жанагы сынып калган маалымда отурсам эле ошо Анарбек агай келип келди. Жалаң орустар билесиз, бөлүнчөсү. Анан кыскасы сиз клоун болбойм дедиңиз. Клоун болбой калдым уже, өтпөй калдым. Болду дедиңиз. Баягы всё, карьера, анткени баягы кичинекей баланын билесиз, наристенин ою, жаш баланын ою ушундай элге ушундай өнөрүн тартуулайын деп келген, бир сынып калган аябай катуу сынат экен да. Анан эле тиги неме Анарбек агай өтүп баратып, Тимур батың ал. Мен сени Фокси клуб үйрөтөйүн, жаңылык эмес, нет десем. Эми орусча да билбейм. Билбейм дедим. Ал эмне депти? Анан мен сага үйрөтөм деди. Негизи чыныгы мыкты профессионал десем болот, ал киши жөнүндө айта кетсем. Себеп дегенде Андрей Собяниндердин немеси өзүнүн труппасы болчу. Алардын дайынданган балдары бир жылда үйрөнгөн нерсени мени бир жумада үйрөттү. Траектория, полет, ар бир нерсени чийип, орусча билбейм, байкуш мен. Байкуш тиги агайым болсо баягы орус мүнөз, орустардын арасында өсүп калган эме мага үйрөтөт, бир күнү келип калыптыр. Тима ты левша или правша дейт. Баягы жерден караганда я не лавшагон, я правшагон дедим да байырдемчи. Анан өмүр бою правшагон деп да жүрүп калбадыбы. Жонглёр болгондо сиз азыр биздин ашканабызда кашыктар менен, бычактар менен да кылып жүрөсүз го. Ашканабызда эгер тиги картошка болсо баары менен кылып берем. Жасап коесузбу? Жасап берем. О, керемет. Эмне таап берсем сизге? Тук. Анда сиздин ушунчалык кызыктырдыңыз жанарек жонглёр өнөрүңүздү. Анда мен алма берейинчи кана. Бирден ыргыт бергиз анда. Бирденби? Опа! Опа! Менден чыгат бекен жонглёр? Сизден чыгат окшойт. Опа!
деп кете берсек болот да, мындай кой турсам 400 кой турсуз. Ата тиги эми картайып алдым бе жекеси. Эки баланын тиги атасы болдум. Мынтип анан кайра мындай кылчу да. Мындай уже картайган неме. Мен де бирөө менен мынтип. Опа! Опа! 400 менен? Сонун. Мейли 400. Кара, 4 менен. Макул. 4 менен болсо, 4 менен. Негизи ушинтип ойноп койсо болот да. Анан мынтип оп, негизи менин немен бар болчу, напарнигим. Оп дегенде козгочу да. Ушинтип болот сизге. Ай, абдан сонун. Ай, айлана биздин тиги тамагыбыз бышканча аябай көп болуп кеттик. Тамагыбыз бышып калды, этибизди чыгара алганда. Негизи Кларжа, билесиз, Кыргызда этти эркек киши чыгарган да. Ооба. Андыктан өзүм касапчы болдум эле, өзүм бөкөлчү болоюн. Эт бышып турбу? Эт бышып калыптыр. Ой, мыкты бышырган экенсиз кой. Былпылдайт го, былпылдайт. Эт бышырганды жакшы эле билем. Эми кыргыздын айымы болгон соң эт эмес, камырды мыкты жууруп этсизтерге ирунду эле го. Ооба. Анда мен камырды жайып баштайын. Мен болсо этти туурай баштайын, Эми мен камырды жакшынакап жая берейин. Сиз этти каалагандай кылып туурайсыз. Эми 5 бармактын эмесичи төркүнүшү да. Туура. Эми негизи өзүм нарындын жээни болгон соң ат башынын жээнимин. Анан этти туураганда мен жакшы билем, себеп дегенде тай атам аябай мыкты 5 бармакты туураган жагында мастер болчу. Ошол киши үйрөттү эле. Мен ага чейин туурай берейин, бирок эжекеси экөөбүз үңүрөй отуруп калдык да. Анан мен бир ырдап бербейинби? Кандай дейсиз? Ооба. Себеп дегенде өнөрүң болсо өргөчө ошентип кара жанды бактайт, ошо өнөр менен кара жанды багып отурам, багып жүрөм. Анан сизге бир жагымдуу чыгарма тартуулап отурсам дегенде баягыдан бери. Сөзсүз. Себеп дегенде ырчылыктагы анча мынча немем бар эми. Анча мынча баскапка жетпесем дагы, ырчыларга жетпесем дагы Манастан чубак кем бекен, анча мынча ырчылар мага тең бекен деп бир жагымдуу чыгармалардан тартуулап берип отурсам, андыктан сиз да жайганыңызга көбүрөөк жайып калышыңыз мүмкүн, ритм менен иштебейби? Ритм менен. Өр менен камыр жаят экенмин анда. Ушундай сулуу экен, жалко менден улуу экенсиз да. Мен бир жагымдуу чыгарма ырдап берейин. Сиз деле убагында карындаш болгондурсуз, эми карындаш десем таарынбайсыз. Карындаш болуп туруңузчу. Senin suratın Jılmayıp mağa gülüsün Görünüp koyson bol boy bu Karındaş kayda jürüsün O karındaş Senikinde gözdür tabılmaz Göz karışım ötüp baraka O karındaş Senikinde gözler tabılmaz
Карындаш, сеникиндей көздөр табылбас. Көз карашым өтүп баракта. О карындаш, карындаш. Мынакей мен да камырды жашнак алып жайдым. Сиздин этиңиз тууралып бүтүп калды. Тууралып бүтүп калды. Эми өзүңүз камырды кезесизби? Өзүм кезем, Өзүңүз, дегенде эми сиз- лапша чойгон жагынан мыктымын да. Тамаша, тамаша. Сиз деген эми ашпозчусуз да. Бизге ошонусу кызык болуп турбайбы? Сиздин могу камырды кандай кезет экен деп кызыгып, айымдардын баары карап атат болуш керек. Ушундай деле кезсе болот турбайбы? Эркектер деле деп. Эми бул жерде баягы сиздин бул профессияңыз да, кесибиңиз да болгон да. Негизи айтат, эң мыкты ашпозчулар булар деген эркектер. Эркектер. Негизи деген бул ашпозчу кесиби илгертен эркектердин кесиби болуп келген да. Ооба да. Эмнеге байкасаңыз, мына тиги деме ош тарапта ашты, пловду эркектер басат. Неге? Даамдуу басат. Даамдуу. Эң известный тамактарын алып келсең, оливье. Аты эле айт. Оливье. Бул дүйнөнү дүйнө жүзүндө жасалган тамак. О, эркектер мыкты. Калп айтам го. Туура айтасыз. Анда эмесе бул камырды мынакей өзүңүзгө тапшырайын. Камырды жууп бердим, жайып бердим. Эми туураган сиздин кезекте. Макул эжекеси. Келиңиз, анда бычакты сизге, Буну сизге. О. Мен эми Биринчи жолу сахнага чыккандай болом го бычактар болсо. этти мен туурай берейин, уланта берейин. Сиз камырды. О! Анча-мынча келиндерден түзүк. Эми көптөн бери ашканага кирбесем дагы бар да. Бу негизи ашпозчулук кесипке апам күчкө салып эле киргизип койгон да. Бирок неме экен да. Өнөр адамы баары бир кайсы жолдо болсо дагы баары тартылып келе берет экен да. Бул ушундай экен да жаратылышта. Эгерде дүйнө жүзүң баягы чыгармачылыкка арналган болсо, ал сөзсүз түрдө жан дүйнөңүз башка бир тараптан болсо дагы бир атырылып, бургуштап бир чыгат экен да, Сиздики болсо мынакей ашпозчу дагы, анан кийин ырдагыз, анан кийин жонглёр, көзбоочу, айланайын бардык жагынан бир. Мугалим, мугалим боюнча негизи мугалим, музыкадан сабак берем. Мектеп жашындагы балдарга сабак берем да. Сиздин билимиңизге кайрылгым келип турат. Сиз сырттын алдындагы 2 жылдык студия бар, ошол жерде окугансыз да? Ал жерде бүткөм. Андан кийин кыргыз циркинде иштедим. 2010го чейин. Бир топ иштептирсиз. Бир топ иштедим. Жакшы. Негизи кичине менен эле цирктемин. 4-класста киргем. Негизи баягы циркта иштеген кызматкерлер циркка кандай келсе, ошо боюнча өмүр бою сахнада калышат деп угам. Ошол чын экен. Туурабы? Анткени өзүмөн билип атам. Кете албай. Кете албайсың. Циркты бир адам жакшы көрүп сүйдүбү, ал сүйүү түбөлүктүү. Ооба. Анда эмесе мынакей камырыбыз да даяр болуп калды. Этти да мен туурап койдум. Эми камырды сала турган маалы келди. Тимур мынакей камырды салып койдук. Эми камыр бышканча жана фокустарыңа да Айлаңызды бир алып кетирейин дейм. дагы бир көрсөтүп койсоңуз. Көрдүңүзбү монетка? Жөнөкөй эле монетка. Мындай аласыз, ыргытасыз. Бирок адам баласы көргөнгө вообще жетишпеш керек. Вниматель баягы Сиз секретин ачып атасызбы? секретин ачып атам, үйрөнүп туруңуз. Эми муну негизи көп жаш көз боочулар билет да. Үйлөсөңүз. Кайга ойлойсуз? Каяка кетти? Кандай Осунда деп коем. Таап берейинби? Жок, таап албайм. Неге? Кайда кетти тыйын? Сизде. Менде? Каягында? Негизи сизге айтып эле сулуу экенсиз деп. Ой, күндө айтышат. Сизге аябай сулуу экенсиз. Деген сыяктуу да. Абдан сонун кызыктуу экен. Эми муну менен көп эле нерселерди кылса болот. Сиз анда далай кызды ушинтип алдайсызбы? Жок, эми далай кызды алдачумун. Алдачысызбы? Назык тапкан. Тамаша. Абдан сонун кызыктуу болду. Сиз менен маектешкен. Ошентип мынакей тамагыбыз да бышып калды. Көрүнөт. О, бышып калды. Бышып калыптырбы? Бышып калды. Камырыбыз бышты.
Этти сал. Эт салам. Сөзсүз түрдө. Оо. Мына бул мен оюмча тиге неме болуп калды окшойт. Нарынский бешбармак болуп калды окшойт. Нарындык Эти көбүрөөк болуп. Мына чыкты куябыз. Чыкты куябыз. Албетте. Чыктын жыты сонун керемет. Эми муну кашык менен кантип аралаштырат? Эки колдоп. Көптөн бери баягы ашканага кирбегендин немеси билинип атат. Тамак жегенди эле билем деңизчи. Азыр эми үйлөнгөндөн бери эле чынын айтайын, тиги алып кел жейм дегенди эле билип калдым. Келсем аябай таштамаксыз айт. Аралаштырыңыз. Ояктан сонун болду. Чыкты коштук, немени коштук. Камырын коштук, этин туурадык, чыкты коштук. Эми могу жерде турган Чучук калды. чучугу жок, бул бешбармак бешбармак болбойт. Ошондуктан бул чучукту жакшынакай кылып мындай табип тача тургандай кылып четине кооздоп, анда бешбармактын үстүндө атайын тоодон терилип келген сарымсакты бир четине коюп коелу. Каалоочулар болсо сарымсак менен мынакей, бешбармак дайым даяр. Бешбармак эмес бекен, Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип Тимур экөөбүз жасагандагы бешбармак даяр болду. Анда эмесе Тимур, оз дейбиз. Оз дейбиз. Негизи бешбармакты кол менен жеген даамдуу болот дейт. Ошон үчүн аты айтып турбайбы? Бешбармак. Мен болсо вилка менен эле жейеличи, көрөйүн, Жакшы болуп, Сон. Эжекеси, негизи бешбармактын негизи чындык аталышы бул нарын экен. Бешбармак бул Казакта бешбармак, Кыргызста да бешбармак, себептен беш кол менен жегендиктен бешбармак болуп калган. Кийинчерээк баягы чукуп келсек тарыхта бул нарын экен. Аты нарын. Нарынбы, бешбармакпы, эми биздин элибизде маданиятыбызда бешбармак болуп калды. Ошон үчүн бешбармак десек дагы болот, нарын десек дагы болот. Кыскасы курамы ушул жакшынакай камыр колгой. Жайылган, кесилген, анан кийин үй эти, мал эти экен, анан мындай сарымсак, чучук менен экен. Бул кыргызыбызга мүнөздүү болгон керемет бир тамак болду. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде тамактанып жаткан болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун, берекелүү болсун дасторконуңуздар. Биз болсо мына мондай кылып жакшынакай бешбармак жасадык. Эгерде биздин кеп кеңештер сиздерге пайдасы тийген болсо, биз абдан кубанычтуу болобуз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Биздин мейманда Тимур Кабаев болду, өзгөчө бешбармак жасап берди бизге. Анда эмесе, сиздер менен мен кайрадан жолугушканча кош айтышам. Сак саламатта болуңуздар. Саламатта барыңыздар.